Саламатсыңар балдар. Бүгін адабий оқу сабағын өтөбүз. Бұл сабақта акын агайыбыз Темиркул Үмүталиевдин «Наристе чакта көргөнүм» деген чыгармасын окуйлу. Илгерки замандагы бай, кедейлердин, алардын балдарынын турмушу жөнүндө кабардар болобуз. Илгери бай, кедей болуп бөлүнүшөр эле. Бай деп бөлүшү малга толгон, акчасы, дүнүйө мүлкү көп, азык-түлүгү ашып ташкан кишини айта турган. Кээ бир чоң байлар жерди да, сууну да, токой черди да меники деп ээлеп алышчу. Дүкөн ачып, соода жүргүзгөндөрү да болгон. Илгери биздин айылда Мамбет деген кишини бай дейчүбүз. Анын 1000ге жакын кою, 40-50 жылкысы, 20-30 уyu, 10га жакын төөсү болчу. Жери, акчасы жана башка дүнүйө мүлкүнүн канчалыгын билбейм. Койчу, жылкычы, кошчу жигити, ашпозчусу бардыгы биригип 10 чакты киши анын эшигинде кызмат кылышчу. Аларды кемсинтип, байдын малайлары, байдын жалчылары дешчү. Айылдагы үйлөрдүн эң көрүнүктүүсү, эң чоңу жана жасалгалуусу ошол байдыкы болчу. Анын 6 канат ак өргөсү заңкайып алда кайдан шаңдуу көрүнчү. Эшигинен күндүр-түндүр эл үзүлчү эмес. Келим-кетими көп болуп, дайым эшик алдындагы кемегеден казан түшпөй, эт кайнап турчу. Байдыкына болуш келиптир, тай союлуп жатат деп айыл ичин күбүр-шыбыр аралачу. Чынында эле эл башкарган билермандары, кадырлуу коноктору боло турган. Коноктору да байды кадырлашып, анын сөзүн эки кылышчу эмес. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деп болуштар ошолордун сөзүн угушчу. Малайларынын кызмат акысын да толук берчү эмес. Ачуусу келсе сөгүп тилдөө мындай турсун, сууга байлатып сабашчу. Шордуу малайдын арызын эч ким угуучу эмес. Башкаларда жоктун бардыгы байдын үйүндө боло турган. Мисалы, кант, момпос суй, өрүк, мейиз дегендерди ошол байдын балдарынын колунан көрбөсөм, башка эч кимден көрчү эмесмин. Себеби канттын 1 килосу 1 сом болчу. Базарга сатса 1 козу 1 сомго араң өтчү. Анан ал канттарды бай эмес киши кантип чыдап алат? Бай баласы чөнтөгүнөн момпосуй алып жеп турса, биз кедей балдары көзүбүздү жалдыратып карап турчубуз. Байдын аялын байбиче дешчү. Кээ бир сөзмөр кишилер да, кээ бир ары жогурчулар да кошомотко байды макташа турган. Бул кишилер кантип бай болушкан? Байлар бул суроого Кудай берип койгон дешчү. Кээ бирөөлөрү таманакы, маңдай терим, ак эмгегим менен бай болгонмун дешчү. Бул албетте туура эмес. Бала чагымда жакын жүрүп байкаганым бар. Эпчил кишилер, айрыкча жетим балдарды бекер иштетчү. Же 10 сомдук иш бүтүрсө 1 сом араң берет. 9 сомду өз чөнтөгүнө салат. Бул бай болуунун биринчи жолу. Бирөөгө карыз же салык төлөй албай калган бейбичарага 1 сомумду 2 сом кылып кайтарасың деп шарт коюп, карызга акча беришет. А бул бай болуунун экинчи жолу. Кээ бир коңшу отурган таянычы жок бечара кишиге куру жала жаап, менин керторумдун күчүн сураганынан берсем, анжыян тарапка сатып жок кылды, деп бийге же болушка арызданат. Кедейдин сөзүн эч ким укпайт. Байдын сөзүн кубатташып туура көрүшөт. Анан кедейден бар малын же жерин тартып алып, байга берип коюшат. Ушинтип бай байлыгын көбөйтөт. Мен бул сыяктуу окуяларды өз көзүм менен көрүп күбө болгом. Калыстыктан, адамгерчиликтен кеткен бай, бий болуштарды эл абдан жек көрүшкөн. Бул чыгарма абдан маанилүү экен, балдар.
кантип бай болуп калды десе, бул менин өз мээнетим менен деген туура эмес. Себеби канчалаган адамдардын мээнетине карабай, кылган ишине карабай, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон байлар болгон. Бул туура эмес. Бүгүнкү уккан чыгармабызды төмөнкү суроолор менен бышыктап көрөлүк. Канчалык деңгээлде бүгүнкү теманы түшүндүк? Ушул суроолорго жооп бергиле.